Заказдан жаңылат деген ушул экенде карагалачы. 2 саат 42 минута 5300. Азыр кичине точкадан жылып кеткенбиз. Канча мен жабат экен? 6 минут. Ассаламу алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Неудачный заказды кантип аласыңар деп таң калгандар болсо мен силерге көргөзүп айтып берейин. Биринчи очередь биякты көргөзүп коеюн, Времяны карасаңар. Почти 2 саат 148 километр. Ушундай убакытта эле, даже бул убакыттан да көп убакыт короттум. 2 саат 40 минут убакыт кетти ушул заказгачы. Переславль деген город бар экен, кичинекей 40 000 жашоочусу мененчи. Ярославка менен төптүз кеткенде. Щелковский метро жактан баягы вокзал бар го, ошол жактан алгам заказды. Эми алгандан кийин деле баягы таксиде көптөн бери эле иштеп жүрөбүз, опыт бар го. Сразу эле клиентский приложенияга кирдим, кирип карасам 7300 рубль көрсөтүп атат да эконом. Анан менин математикам мындай болду да, 7300 болсо так 1 саат 49 минутада жетет экен. Вроде 148 километр. Кара пустой келсем деле общий 300 жүрөт экен. Ошондо Яндекстин комиссиясын алса 5000, 5000ден минус там 1200 рубль бензинге деп коелу деп эсептеген болчумун да менчи. Деп Щелковский жака келсем баягы согуштан келген неме экен, бир буту протез экен да. Андан кийин аны алып эле отургандан кийин баягы 7300 көргөнсүң да балачы. В путини басып эле карасам 5300 рубль көрсөтүп атпайбы? 5300 рубль көрсөттү. Анан ушундай эле километраж. Жаным чыгып кетейин деди да. 5300 көргөндөчү. Андан кийин точкасындагы городун өзүнө эле коюп коюптур. Аны менен келгиче 2 саат 40 минут болуп кетти. Жолдо страшный пробка экен могу Ярославкадачы. Ушул Переславльга кирейин деп атканда. Ал пробкага тыгылып, орто жолдон мандражабайт этип, бир заправкадан кирсем пересменка болуп атыптыр, аяктан бензин куйганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан дальше айдап кете берсем, такыр заправка жок экен, 22 километр. Бул жак вообще пустой көргөзүп калган. 0 депчи. Ошо менен кудай деп атып заправкага келип, заправка кылдым. Анан азыр 6000 менен жаптым. 6000 менен жабып 1,5 комиссияга кетти. 1300, 1,5 деп колчу грубо супуда иштим. 1,5, 3000 жок ошондо. Ошондо 3000 үчүн 3000 рубль табыш үчүн азыр мен 300 километр жүрдүм, плюс азыр баш аяга 6 саат убактымды кетирем да ушул жакачы, ушул заказга эле. 6 саат убакытта 3000 рубль иштеш, бул өтө эле начар. Өтө начар көрсөткүч да. Мен городдон эле ары бери айдап эле бүтүрүп коймокмун да 3000 рубльдечи. 3 саатта болбосо дагы бир 4 саат, 4,5 саатта. И то пробег 300 болмок эмес. Азыр эми пустой кетип баратам, кайра Москваны көздөй. Мынакей бул жакты көздөй пробка. Ушул пробкаларга тыгылып келдим. Ошондуктан дальний заказдарды албаганга аракет кылгыла. Баягы алсаңар дагы чоң трассалар менен уруп келгендей кылыпчы. Мага окшоп 6 саат убактыңарды кетирип, эми аз пустой эле кетет болушум керек, жолдон заказ деле кыйраткан заказ бербейт да. Могул рекламаларды көрүп алып, Чолпонтада көлгө кетип бараткан айылдар эске түшөт го. Жолдун жээгинде алма сатып турушат го, балык. Биякта черника, ашкабак, кукуруза саткан эжелер көрүнбөйт да, калган баары бар экен. Пробка дагы эле турат. Каршерингди көрдүңөрбү? Каршеринг тоголонуп кетип, ушул пробкада турдук да 48 минутачы. Бул деле кыйраткан пробка деле эмес, просто подъемдон могу большой груздар жылбай калат да, трафик көп болупчу. Каршеринг бияка аяктан келип калган, не болуп келип калган түшүнүксүз да. Мынакей карасаң,
километровый, почти 4 километрлік пробка. Шкода қиналып кетті даже. Арқасы көрінбейді. Қуырап келеді. Сізге Passаттан өткеннен кейін заказ алдым. Аз подача болып кетті бұяқта. Пробканың айнанчы. Так, бара тұрған жері болса Москва-Сити 1 саат 2 минута 64 километр. Хотя бы 1,5 мың болса разымын, хотя бензин ақшасы чарып қойды. Сондай. Aa, 1839 рубльға таштадым, жетті. Хотя бы бенза шығып қалды. Москва-Ситиге келдім. Москва-Сити арқамда мен алдыда дегенде. Саат қанша болды? 1-ден 6 минут өтіп тұр. 1-ден 6 минута 11 заказ қылып тұрмын. Көрмей қалды. Областан алғанға байланысты комиссия арзанырақ болып қалды, как обычно лечь. А так по деламда білесіңер ғой, плюс 9% қосылып қалады. Сол Москва-Сити жақта тақыр кіші жоқ па, адам жоқ. Мен жалғыз әлі кетіп баратым. Трешка тілі бош. Елдің бары выходной алып көл-пөлігі кетіп қашқан оқшайды. Жоқ, сол жақта. Бұл кутузка, как обычно, білесіңер ғой, тұрады да бияқташы. Нормально. Шкода айдағандар. Дегеле Шкода айдағандар емес. Алдын ала айтып қойын да. Мен ешқандай сервистерге бара элекмин. Мисалы, машинаның зажиганиясын ачасың ғой. Температура деле 90-да тұрады. Бірақ оқысаңар. Вентилятор иштеп атат да, кечке тынбай эле иштеп атат. Хоть машина 1 сутка тургандан кийин деле от алгызсаң, вентилятор вообще токтобой иштеп атат да. Не себептен деп ойлойсуңар? Радиатор толуп калганбы дейин десең, температура вообще көтөрбөй эле да. Мен ойлоп атам, баякы бул жерде өткөндө кондёрдун немеси күйүп калып атат да. Уламчы. Ушу кондёр иштеп атабы деп. Минсең дагы печка бир иштеп, өчүрсөң вроде өчкөндөй, бирок по-любому берип аткандай болуп атат да, согуп аткандай болчу. Кандай деп ойлойсуңар? Ассаламу алейкум жигиттер, да бир жолу. Видеону баштап алып ортодон эле эчтеке айтпай деп эле залетай этип кеттим. Общий ситуацияны түшүндүрүп элечи. Анан GoPro'м иштебей калыптыр. Мен өткөндө бая мурда тарып жүргөндө эме деле лобовойдо калып калат, күн ысыкта да калып калат, муздакта да калып калат. Анан кийин басып күйгүзсөм эле күйүп, кайра өчүп калып атканына мен ойлогом, батарейкасы жарабай калды го деп, анткени батарейкасы да жаман батпаттан өчүп калып аткан да. Анан кийин Авитага кирип, батарейка салып эметсем, ага карабай деле өчүп калып аткан. Азыр бирок мындай болуп күйүп атат. Күйүп вроде записьти бассаң кетет. Кеткенден кийин анан өзүнүн мобильный приложениясы бар, ошол жактан тартылган материалды көчүрүп аласың да. Ошентип көчүрүп алайын деп эле бассаң эле өчүп калып атат да. Не себептен? Эми GoPro көтөргөн эч ким деле жок да. Көп адам жок да, аз да. Тем более меники 8-үлгүдө да. GoPro 8 Black деген. Мейлен бул. Эми башка камера алганга туура келет. Анткени телефонго тартыш өтө ыңгайсыз болуп атат. Акырындан эми видео тарта элегим, мына кыскача айтып берип коеюн, анан калган баягы толугураак маалыматтарды кызыктуу болсо кийинки видеолордо алып кете беребиз. Азыркы суроолор болсо ушул видеодо комментарийлерге жазып койсоңор, анан кийинки видеодо мен ошол суроолорго суроо жооп кылып
дальше жооп берип кетем. Анткени баягы көптөн бери тарта элекмин да, баш аягы бир 5 ай болуп кетти да видео тарта элегиме. Ошондуктан анан баягы эски катталуучулар барбы жокпу билбейм. Өткөндө 2 күн мурун түз эфирге чыгып, вроде бир 20-26 адам кирди, ошолор менен сүйлөшүп, аркы берки кылып бир сыйра ситуацияларды айтып түшүндүрүп бергем. Ал эми азыркы көрүп аткандар болсо, баягы мен канчадан бери иштеп жүрөм, видеолор тартып жүрөм, ошолорду ситуациядагы эми кыскача айтканда ким в курсе болсо ошолорго кичине кыскача маалымат берип коем. BMW эмне болду десеңер, BMW бизнестен чыгып кеткен. 2018-дер билесиңер барыңар. Бизнестен чыгып, аны сары пленкага эметип, комфорт плюска даярдап, страховка, лицензиянын баарын алгандан кийин путевка туура эмес жазылып калып, эмеден Реутов жактан машинаны штрафстоянкага алдырып койгом манишниктерге. Бир айдан ашты ошол штрафстоянкада турат. Анан кийин азыркы учурда эконом айдап жүрөм, азыркы силер көргөн Шкода Octavia 2015-жылкы. Ошондой жаңылыктардан. Азырынча мындай кичине көптөн бери видео тартпай аркы берки болгонго, мындай сөздөр да чыкпай, аркы берки тантый баштадым да, аркы берки тиги бул орду жок сөздөр менен сүйлөп. Ошондуктан азыр кичине мындай запуск кылып алайын, бир видео тартып, анан кийинкилерин тарс кылып, баягы акырын темпке түшүп кетебиз. Азыр мен мындай по ощущениям как будто бир жаңы видео тарткандай болуп атам да. Ошондуктан эски катталуучулар көрүп аткан болсоңор, лайктан басып, мен билесиңер, азыр YouTube'дагы өчөт интет болуп атат, эми ошого карабай до конца өчүп калгыча тартып беребиз. Лайктан басып, комментарийден жазып, суроолор болсо ушу комментарийден берсеңер, кийинки видеолордо жооп берем. Ошондой алдыда Кудай буюрса жакшы эле көптөгөн пландар бар, жакшы ойлор бар. Анан ишке ашабы, ашпайбы, эми аракет кылыш керек экен. Ошондуктан баарыңарга салам алейкум. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин.